4 Халиф. Тарихи документалдуу роман. Birinci серия. Пролог. Аллахтың елчісінің елчілері. 629 милади жылы. Басқаша айтқанда, Иса пайғамбар туылғандан 629 жыл кейінгі заман. Улуу пайғамбар Мұхаммед аға Аллахтың саламдары болсын. Мекке мушриктерінен динин жана жанын қалқалап Мединаға көчүп келгеніне 7 жыл толған кез. Өткен 7 жылда ал Медина шаарында ислам мамлекетін құруға жана мұсылман үмметтер қоомун қалыптандыруға жетишти. Мындан 7 жыл гана мурун өздөрүнүн жеке керт башынын коопсуздугуна кепил боло албаган мусулмандар учурда Хижаз жериндеги эң күчтүү мамлекетке жана ушул тегеректеги тынчтык бейпилдиктин тирегин айланып калышкан. Пайгамбар дүйнө падышаларына кат жазыптыр деген кабарды уккан мединалыктар борбордук мечитти ичи сыртына батпайт. Мечиттин жанында 3 араб тулпарына чөл бүркүтүндө келишип отурган 3 эр азаматка 7ден 70 жашка чейинки эркек аттуунун баары суктануу менен карашат. Аллахтын элчиси, ага Аллахтын саламдары болсун, жазган илахи кабарды дүйнө падышаларына жеткирүү үчүн тандап алынган аларга Аллахтын элчисинин элчилерине суктанбай олоо. Башынан аягына чейин апапак кийинген, белине эндүү белкурду сыдыра байланып, кылыч найза, жаа менен куралданган бул 3 эр азаматтын капкара көздөрү аппапак селди саясында өзгөчө укмуш, өзгөчө куунак көрүнөт. Алардын азыркы кубанычын, жүрөктөрүндөгү ташкындап кетчүдөй сезимдерин сүрөттөп берүүгө дүйнөдөгү эң чечен тил, эң өткүр калемда алсыздык кылар. Агалардын астындагы тулпарларычы, ал жаныбарлардагы алыс, машакаттуу, бирок өтө сыймыктуу сапарга чыгышарын сезгендей ойноктоп, бир жерде турбай, кичинеп тыбырчылап жер чаптышат. Сезсе сезгендир. Арабтар жылкы баласын парас деп бекеринен атабагандыр. Анткени адамдагы жүректик сезимди туюнткан парасат деген сөз менен парас деген сөздүн түпкү мааниси бир эмеспи? Мынакей, зарыгып күткөн учурда келди. Пайгамбардын асырап алган бакма баласы Зейд ибн Хариса падышаларга жазылган каттарды колуна кармай мечиттен чыгып 3 азаматка жакындап, Аллахтын элчисинин биринчи катын Рум императору Ираклийге баатыр чабандес Дихия ибн ал-Калби жеткирет. Экинчи катты Персия падышасы Хасраф Парвизге жеткирүү милдети Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахмиге жүктөлөт. Үчүнчү кат Мисир падышасы Макаукиске жиберилет. Ал катты эр жүрөк Хатип ибн Абу Балта алып барат деп жарыя салды да, аларга агыш саргымтыл түстөгү ашталган териге жазылган түбүнө улук пайгамбардын күмүш мөөрү урулуп, ортосуна ороолуп байланган 3 катты тапшырды. Миңдеген адамдардын бир добуштан Аллаху акбар деп такбир айтып, кыйкыргандан улам Медина асманы жарылып кетчүдөй зырылдап турду. Мухаммад, ага Аллахтын саламдары болсун, Мисир, Византия, Персиядан башка дагы дөөлөт падышаларына элчилерди жиберген. Элчилердин эң алгачкысы Хабаша, азыркы Эфиопия падышасы Нажашиге жиберилген болчу. Нажаши христиан динин тутунган ынсаптуу киши. Ал пайгамбардын катын окуп, ислам динин кабыл алган. Андан соң Аллахтын элчиси Амр ибн ал-Ас деген сахабасын Оман мамлекетинин агини падышалары Жайфар менен Абдыга, Сүлейт ибн Амр ал-Амири деген сахабасын Ямама падышасы Хуаза ибн Алиге, Шуджа ибн ал-Асади аттуу сахабасын Рум, Византия империясынын Сириядагы акими Харис ибн Абу Шимир ал-Гассаниге, Мухажир ибн Абу Умайя ысымдуу сахабасын
Йемен падышасы Харисал Химяриге Алеми Ала ибн Хазрамини Бахрейн падышасы Ибн Савиге елші қылып жіберген. Аталған падышалардан Омандың, Бахрейнден, Йемендин падышалары ғана ислам динин кабыл алышты. Жана өз еліне падыша ойдон қалып, мамлекетіне ислам мыйзамдарын киргизишти. Ямаманын кожоюну элчилерди жакшы кабыл алып, исламга кызыгуусун билдиргени менен, мурунку диний ишени менен баш тартып, исламды кабыл алуу үчүн дагы бир аз ойлонуп көрүүсү керектигин кабарлады. Ал эми Рум императорунун Сириядагы хакими мен Мухаммадка барып, сазайын колуна карматам деп улугуп калганда, аны Румдагы кожоюну Иракли жоңгой деп тыйып койду. Эми кайрадан жанагы өзүбүздүн 3 каарманыбызга кайталы. Алар Мединадан чыгып, бирөөсү Мисир тарапка, ал эми бир экөөсү Иран жана Константинополга баруу үчүн чыгыш тарапка жол тартышты. Дихия ибн Аль-Калбиге берилген улук наама кат Бусра хакими аркылуу Рум императоруна жетип барды. Ырайымдуу, бууркер Аллахтын ысмы менен, Аллахтын элчиси Мухаммадтан Рум улугу Ираклиге, туура жолго ээрчиген адамдарга салам. Андан соң мен сени исламга даават кыламын. Исламга кир. Ошондо сен аман эсен болосуң. Жана Аллах Таала соңуңду 2 рет берет. Эгер жүзүңдү тетирип урсаң, бардык гректердин күнөөсү сенин мойнуңа жүктөлөт. О, китеп ээлери, биз менен силердин арабыздагы окшош сөзгө келгиле. Ал сөз Аллахтан башкага ибадат кылбайбыз. Ага эч нерсени шерик кылбайбыз. Аллахты таштап, бири-бирибизди Робби, Кудай кылып албайбыз. Деп жазылган бул катты император Иракли окуган соң кызыгуусу артып, Меккеден Сирияга соода жүргүзүү үчүн барган адамдардан Мухаммад жөнүндө сураштырып, анын чыныгы пайгамбар экенине ишенет. Оюндорун сарайга чогултуп: "Эй румдуктар, эгер туура жол таап, көп мезгилге чейин бийлигиңер өз колуңарда калышын кааласаңар, Мухаммадка ээрчишиңер керек" дейт. Оюндор императордан иренжип, кайдагы бир бедуинге баш ийгенин кара дешип, туш-тушка тыркырап кача баштаганда, бийлигинен ажырап калуудан чочулаган Иракли: "Токтогула, токтогула, мен силерди сынамакка айткан болчумун" деп өзүнүн бутпарастык дининде калды. Бирок Аллахтын элчисине урмат сый көргөзүүгө буйрук берди. Ал эми Иран императоруна жиберген Абдуллах ибн Хузафа легендарлуу ардашер негиздеген Сасанид династиясынын акыркы муундарынын бири Хасраф Парвиздин сарайына кирип барганда, Хасраф канткенде Рум империясынан Сирияны кайрып алып, андан ары эч кайсы кылымда эч кайсы элге көз каранды болбогон арабтардын Хижаз жерин колго алуу мүмкүндүгүн оюндору менен талкуулап отурган. Атак ааламга кеткен Рүстөм дастан баш болгон аскер башчылар анын сөздөрүнө баш ийген бойдон угушууда. Хасраф: "Атам Хармуз, чоң атам Феруздан калган чоң империяны мага мураска калтырды. О Феруз, жараткан Яздандын жардамы менен нечен пайдыбалы бекен падышалыктарды Сасанид астанасына чөгөлөткөн. Ал арабтарды өзүнө кул кылып, от кудайынын бийлигин Йемен, Иерусалимге чейин орнотту. Бирок 3-чү бабам Хурмуз 2 өзүнүн уулу Феруз сыяктуу баатыр болбоптур. Боорукер болуптур. Угуп алгыла, аскер башчыларым. Рүстөм, Хурмузан эч качан боорукер болбогула" деп күпүлдөдү да терезеге басып келип, алаканга салгандай көрүнүп турган Мадаин шаарынын кооз сарайларына, бактарына үңүлүп карады. Анан сөзүн улап: "Мадаин, мен бул шаарды дүйнөдөгү эң сонун борбор кылуу үчүн дүйнөнүн көп мамлекеттеринин байлыгын, салыктарын каржыладым.
миңдеген кулдарды иштеттим. Эми буга румдар көз кызартышууда. Үрүстөм, Хурмузан, аскерлерди жакшы машыктыргыла. Мен Румдан өч алышым керек, dedi. Ушул тапта эшик агасы жүгүнгөнчө келип, Аравиядан элчи келгенин кабарлады. Кайсы араптардан? Йеменден бе? Йемен маселесин жакын деле карап, Базандын колуна бийликти карматып келбедим беле? Анда эшикчи, Шахан шахым, элчи Хижаздан келиптир. Жаңы чыккан пайгамбар Мухаммадтан кат алып келдим дейт, dedi. О, Мухаммадтан мекен? Менден кечирим Жансууга сураса керек да. Анткени биз Иерусалимде румдардан жеңилип калганыбызда эмнеси болса да румдар Кудайга ишенет. Персиялыктар отко сыйынат деп сүйүнгөн эмес. Эми элчи жибериптирби? Айт, кирсин элчиси. Эшик ачылып, кайраттуу денеси чөл шамалына карарган бедуин Абдуллах ибн Хузафа кирип келди дагы. Хасрафтын кашына келип, саламдашуу белгисин кылды. Колундагы оромду ачып, улуг пайгамбардын катын шатырата окуп, перс тилине которуп берди. Абдуллахтын өзүн эркин кармашына кыжыры кайнап турган Хасраф каттын өзү күткөндөн таптакыр башка мааниде жазылганына, Мухаммад анын бийлигине кулдук уруунун ордуна кайра өзүн кандайдыр бир Аллах деген Кудайга баш ийип, башка динге мусулман болууга чакырып жатканына жини кайнап чыкты. Айрыкча каттагы мусулман болсоң, жаның аман калат. Эгер баш тартсаң, бардык мажустардын күнөөсү сага жүктөлөт деген жерине келгенде чыдабай кетти. Ордунан атырылып туруп, Ибн Хузафанын колунан катты жулуп алып, тытып жиберди. Кийинчерээк пайгамбарыбызга бул кабар жеткенде, ал Аллах Хасрафтын бийлигин талкаласын деп дуа кылган эле. Бул дуа кабыл болуп, арадан көп убакыт өтпөй, Аллах Таала Хасрафтын бийлигин ислам аскер башчысы Саад ибн Абу Ваккастын колу менен талкалады. Хасрафты болсо өзүнүн канынан жаралган уулу Ширая өлтүрүп, Персия тактысына каадалана олтуруп калды. Дүйнөнүн бардык мамлекеттерине жайылган ислам жөнүндөгү алгачкы кабарларды Аллахтын элчисинин элчилери мына ушундайча жеткиришти. Азыркы күндө жер жүзүндө ислам пайгамбары Мухаммад, ага Аллахтын саламдары болсун, жөнүндө укпаган адам чанда гана болсо керек. Баяныбыздын киришүү бөлүгү улуг пайгамбарыбыздын дүйнө падышаларына жазган каттарына арналды. Эми азыркы окуялардан 54 жыл артка кайтып, баяныбызды улуг пайгамбардын туулган күнүнөн баштайбыз.